эркек жиндери аял затына кирип кетсе, биздин ааламдагы аялдарды булар сүйүп калат да. Мындай аялды көргөн эмесмин депчи, бейишке түшкөндөй болуп. Аны ошон үчүн жанагындагы интимный жанагындай зорлукка баштайт. Күйөөсүн аялдын ичине жигип кеткен, күйөөсүн көрсө эле маймыл көрүнө берет экен да. Анан кача берет экен, желмоуз болдучу. Анан аны сөзгөн кыз окуп киргизип коюптур. Менден башка эч кимди карабай калсын деп. Сыйкыр менен ооруп калган адамдарды, кара доо менен ооруп калгандарды айыктыруу оңой эле. Жин кирип кеткенде адам эң биринчи Куран окугусу келбей калат. Намаз окугусу келбей калат. Уктабай калат, уйку качат. Түндө жаман түштөр көрө баштайт. Өзүнө кол сала баштайт. Же болбосо бирөөгө кол салгысы келип калат. Эгерде аялына же күйөөсүнө жин киргизип койсо, экөө ажырашып кетет. Анткени Куранда аят бар да, ажыраштырыш үчүн дагы сыйкыр кылынат деген. Ошон үчүн бул белгилер абдан көп адамга. Адам өзү дароо сезип билип баштайт. Мен эмне болуп жатам? Мага эмне болду деген суроолорду көп берип баштайт. Жакшы эле жүрдүм эле го деп. Эми негизи жин бул сыйкыр алып көрө келет да. Адамдын көзүнө көрүнгөн учур болот. Катуу коркуп калганда, же болбосо бирөө окутуп койсо, көзүнө көрүнүп калсын деп. Мындай парда бар да, жиндерди көрбөй турган. Алар бизди көрөт, биз аларды көрбөйбүз. Ошо парда ачылып калат да, жиндер көзүнө көрүнүп баштайт. Же өтө эле жанагындай аракка берилип кеткенде, белогорячка деген оору бар го, орусча айтылганда. Ошондо оору менен ооруп, анан көзүнө жиндер көрүнүп, анан эпкин деп ооруп баштайт. Кыргыздарда эпкин деп калыптыр, ээлип калыптыр дейт. Кулагын угулуп же көзүнө көрүнүп калат. Бул нерсени биз жин сырттан уруптур деп коебуз. Бул сөздү. Анан ичине кирип кеткени бар. Ичине кирип кеткен бул сыйкыр менен окутуп туруп, адамдын ичине киргизип, анын өзүнө кол салдырат. Ошону баягы Курандын ыйык аяттары менен, Алланын буйругу менен чыгарабыз да, алхамдулилlah. Алла таала Куранда ааламдар деп айткан. Ааламдар деген сөз толтура ааламдар бар. Алардын ичинде жиндердин ааламы, шайтандардыкы өзүнчө, периштелердики өзүнчө, жаныбарлар дүйнөсү, подводный мир, суунун астындагы өзүнчө, адамдын ички руханий жан дүйнөсү, бул жакта өзүнчө аалам, адамдардын ааламы. Ошол сымал эле жиндердин ааламы бар. Буларды эле Кудай таалам Куранда адам менен жинди өзүнө сыйындырыш максатта жараттым дейт Кудай таалам Курандачы. Жиндердин дагы аял эркеги бар, үй бүлө бала чакасы бар, мусулман эместери бар. Булар дагы бизге окшош эле, үй бүлө күтүп жашашат, биздей эле, айырмасы жок. Анан эгерде мисалы бизде көчөдө жүргөн адам бар да, бирөө арак ичип атат. Анан сен мусулмансыңбы десе, арак ичип атып, альхамдулилля мусулманмын дейт да. Келменди айтып коюшу мүмкүн да. Бирок күнөө кылат. Буларда деле жиндерде ошондой мусулмандар бар. Ошондой жаман жолдо жүрүп, бирок мусулманмын деп коюп жүргөндөр, аз кылып жүргөндөр бар. Же капыр жаман жиндер бар. Булардын баардыгы адам баласына зыян берет. Өңкөзүнчө сыйкыр аркылуу, мисалы үчүн, аялдын ичине эркек жинди киргизип коет. Аялдын ичине эркек жинди киргизип коет. Ал аялдын үнүнөн эркектин үнү чыгат да. Аялдын үнү чыкпай калат, уже эркекче сүйлөйт ал. Элестетиңиз. Эгерде жок чын. Анан эгерде кичинекей баланы киргизип койгон болсо, жиндердин кичинекей баласын киргизип койсо, чоң эле киши жаш баладай сүйлөп калат да. Айырмасы ушунда. Анан эми баягы болбосо эркектин ичине аял жин кирип кетиши мүмкүн, сүйүп калат. Ошол учурларда сүйдүрүп киргиздирет, ажыраштырып киргиздирет, өзүн өлтүрүп койсун деп киргиздирет. Эркек киши аялча сүйлөп калат да, үнүнө чыйылдап аялдын үнү чыгып калат. Ушундай өзүнчө бир таң калыштуу нерселер бар. Мунун баардыгы бирок альхамдулилля Куран менен аягат. Билесизби, айтып атпаймынбы, булардыкы деле жашоосу биздикиндей. Бирок буларда баягы жиндерди Кудай таалам ушундай бир капыр жиндерди бир өзгөчө бир жаман страшный кылып жараткан да, коркунучтуу кылып.
мүйүзү бар, куйругу бар, жаныбарга окшош ушундай кылып жаргандай кылып. Анан эркек жиндери аял затына кирип кетсе, биздин ааламдагы аялдарды булар сүйүп калат да. Мындай аялды көргөн эмесмин депчи, бейишке түшкөндөй болуп. Аны ошон үчүн жанагындай интимный жанагындай зорлуктап баштайт. Ошондой тийиш баштайт. Күйөөсү менен ажыраштырат, күйөөсү менен уруштурат, күйөөсүн желмоуз көрсөтөт. Бир окуя болгон бизде. Ошо күйөөсүн аялдын ичине жин кирип кеткен, күйөөсүн көрсө эле маймыл көрүнө берет экен да. Анан кача берет экен, желмоуз болдучу. Кийин чыгаргандан кийин жин чыгарган алхамдулилла жакшы кайрадан мурдагыдай жашоо башталды да, ошондой сыяктуу болуп калат да. Бир жолу бир баланы алып келишти. Мен досумду алып келдим деп. Анан досумду окуп атсам, алып келген бала өзү жыгылып калды да. Досумду алып келген, досу жакшынакай экен, оорубайт экен, бирок өзү жыгылып калды. Окуй келсем, ичинде жин бар экен. Аял жин экен да. Анан аны сөзкөн кыз окуп киргизип коюптур. Менден башка эч кимди карабай калсын деп. Анан бала өзү айтат, ошо көптөн бери ооруп жүргөм дейт, өзүм негизи эле. Досумду алып келген, бирок өзүмдө бар экен деп, өзүндө жин бар экен деп, анан алхамдулилла ал ичиндеги чыгып жакшы болуп кетти да. Ар кандай. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Негизи мен мурдатан эле ошо жин кирип кеткен балдарды окуп, ошо карап, ушуну неме кылчумун. Анан өзүм устаздарымдан 2005-жылдан бери үйрөнүп баштадым. 2005, 2003, 2004 жылдары окуп, анан 2005-жылдан бери устаздардан да үйрөнүп, дагы толуктап такшалып 2006-2007 жылга чейин окуп, 2008 дагы башка жакка барып окуп келип, бирок ошол учурларда эле чыгарып жүрдүм да. Ошол учурларда чыгарып, ооруп калган адамдарды окуп жүрдүк. Анан ошондон бери эле баягы окуп келатабыз. Мен бул баягы кандай десем, Кудайдын берген экен, мен баягы өзүм деле мындай болуп кетем деп ойлогон эмесмин. Просто баягы бизде медреседе балдар ооруп калчу, ошолорду карап калчык, окуп калчык. Анан баш ийчи да. Балким ошондой, себеби дегенде менин өзүм чоң аталарым ошондой киши болгон да. Анан баягы жиндер баш ийчи да. Анан өзүм деле мындай маани бербей жүрүптүрмүн, мындай жашсың да. Анан ар кандай түштөрдү көрүп жүрдүм ушул боюнча. Мен ушул боюнча ар кандай аяндар түштөрү көрүп жүрдүм. Анан бир жакшы күчтүү устазыбыз бар эле. Ошол устаздан анан 2 жыл колунда үйрөндүк. Анан 1 жыл башка жактан барып дагы такшалып келдик. Бирок окуп жүрдүк. Жиндер чыгарып, ошол өлчөдө окуп чыгарып. Ошондон бери Кудайга шүгүр, адамдардын ичинде окуп келатабыз да. Мен окуп жүргөндө мага келип жүрдү, кадимкидей эле уктап атканда баягы тийишип, мага келип секирип эле, анан кармашып, мен ушинтип эле жүрдү. Мен окуп атканда, түндө уктап атканда же кечинде ошо. Эми ал бул нерсе кандай десем, өзүбүзгө биз коргонучу дуаларды окуйбуз. Алхамдулилла, эртең менен кечинде дайыма коргонучу дуаларды окуйбуз. Анан Алла Таалам өзү сактайт. Баягы Куранда аят бар. Кудайга таян болду. Адамда Кудайга болгон түз ишенүү бузулуп калат эгерде жиндер менен сүйлөшсө адам.
Мен да сүйлөшпөйм. Эмне пайда болот булар менен сүйлөшкөндө? Көрдүңүзбү? Адашууга алып барат. Кудайга эмес, буларга болгон таянуу башталат. Көрдүңүзбү? Силерден мынча жардам берип койгула, мынтип койгула, тигинтип койгула депчи. Анан буларга ишенип баштайт. Көз ачтан айырмасы кандай? Көз ачта эле жиндер менен иштешет да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн чыныгы молдо, чыныгы имам, же чыныгы рукиячы, жин чыгарам деген адам жиндерге муктаж эмес. Жиндер менен сүйлөшпөйт. Андай нерсе жок. Только Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жинди Куран окуп чыгарып коюш керек болду. Аны көрдүм, аны сүйлөдүм, минтим деген баардыгы булар биринчиден шарлатан деп койсок болот. Же болбосо балким өзүлөрү ошондой жин менен иштешет. Билбейм. Мен ошондойдорго таң калам, жиндерди көрдүм, анан жиндер менен сүйлөштүм, жиндер келди мага, анан жиндер менен иш кылып атам. Анан кийин иблисти көрдүм. Иблисти эч ким көргөн эмес. Алла таалам шайтандарды көрсөткөн эмес, адамдын жүрөгү жарылып өлүп калат андачы. Аларды Кудай таалам ушунчалык коркунучтуу кылып жараткан. Көрбөгөн да жакшы. Шайтан алейхилананы бир гана сыйкырчы көрөт. Сыйкырчы. Анткени мусулмандардын борбору кайсыл жерде десе, мечит деп айтышат. Жума намазда мечитке чогулушат. Шайтандардын борбору кайсы жер десе, көбү базар дейт. Жок. Сыйкырчынын үйү. Сыйкырчынын сыйкырлаган жери шайтандардын борбору. Мечитте мусулман жиндер болот. Пайгамбарыбыз алейхиссалам хадис бар, караңыз. Азан болгондо, азан угулбай калган жерге чейин шайтан озуруп качат деген. Көрдүңүзбү? Азан бүткөндөн кийин кайра мечитке келет деген. Анан намазды күтөбүз 10 мүнөт. Намаз башталат. Намаз башталганда комат айтабыз. Комат айтылганда кайра качат деген озуруп. Анан намаз башталгандан кийин анан мусулмандардын намазын бузуш үчүн ар кандай ойлорду берип баштайт деген. Көрдүңүзбү? Демек шайтандар келип ошо намазды буза турган шайтандар болот атайын. Бирок жалпысын алып көргөндө биз мисалы үчүн мечитте намаз окуйбуз да. Намаз окуйбуз. Ушул сымал эле мусулман жиндер бар, алар дагы мечитке келип намаз окушат. Мусулмандар менен чогуу. Бизге көрүнбөйт, алар бизди көрөт. Алардын зыяны жок. Себеби алардын өзүнүн аламы. Ишенесизби? Азыр мисалы үчүн бир эже келип жүрөт. Ал эженин ичине ушундай жин киргизген, ал Кыргызстанда барбаган жерге калган эмес да. Бүт дубалы сүзүп чыккан. Кайсы жерде ким жин болот десе, ким чыгарды ошол жерде сүзгөн да. Айылдап, жылдап да жүргөн. Бул эжеге мен келгенде башын айттым. Сиздин ичиңизге ушундай жин киргизген чыкпай тургандай кылып. Бул биринчиден. Экинчиден, сизге ушундай сыйкыр кылынган айыкпай тургандай кылып. Бул сизди аягына чейин жеп өлтүрөт. Бул эже айтат, мени өзү айтат да, айтып берип атпайбы? Нарын дарыясына көп бардым дейт түндө. Өзүм секирем деп туруп, анан бир нерсе сактап калат дейт да. Аллах Куранда лахум муаккибатун мин байни ядайхи ва мин халфихи яхфазунаху мин амрилла деген күн күркүрөө сүрөсүндө Кудай таалам ушундай деп айткан. Алла таалам момун пендеге алдынан артынан күзөтчү берем деген, эки күзөтчү. Алла таалам эки коргоочу. Ошолор не кылат? Сактап калат да. Айтып атпайбы бул эжечи? Бир нерсеге эле сактап калат депчи. Көрдүңүзбү? Алла өзүнүн желдеттерин жөнөтөт да. Анан кийин жардамын. Бул эженики айыкпай турган болгон. Бирок мен айттым. Эң биринчи Алла дедим. Ишеничти Кудайга коюңуз. Экинчиден Куран китепте Алла таалам не деди? Шифа деди. Буга ишениш керек. Ишенбесеңиз анда кандай сиз мусулмансыз? Дедим. Анан бул китепте шифа деди, ооба деп атпайбы? Шифа деди. Демек аягыз. Аягыз Кудай буйрса. Азыр окуп атабыз, альхамдулилля, жакшы болуп баратат. Анан эми азыр мындай болуп калбадыбы? Адамды көрө албаса эле бири-бирин окутмай окуп калбадыбы? На расстояние ортуп коет, болду. Өчүн алып берет да. Анан эми көбөйгөнү көбөй эле баратат.
көбүнчөсү көрө албастык менен ушул нерсе кылынып атат да. Көрө албастык менен соода сатыгы болбой калсын, жол жабылып калсын, өмүрү талкалансын, бактылуу болбосун, менден ашып кетпесин, кыйын болуп кетпесин деп окутуп атышат. Анан ошонун кесепетинен адамдар ооруп калат. Анан окуй келсең, сыйкыр менен ооруп аткан же жин кирип кеткен болот. Сыйкыр менен ооруп калган адамдарды, кара дума менен ооруп калгандарды айыктыруу оңоюраак. Жин кирип кеткен адамды кыйыныраак болот. Себеби дегенде кээ бирки жиндерди окуганда чыгып кетет бат эле. Кээ биркиси кичине убакыт талап кылынат, анан көбүрөөк окуш керек болот. Себеби клейдей болуп жармашып калат дагы, чыкпай, мен өзүмдүн максатыма жетишим керек, мен байлыкты топтошум керек, байлык алышым керек деп ошого умтулушат. Анан буларда да мындай кирип кеткен жин чыга турган болсо, сырттагы кайтарып аткан жиндер болот да. Алар сен bundan чыксаң өлтүрөбүз деп коркутуп, ошондон да чыкпай жүрө берет. Бирок Курандын баягы касиети менен бир гана Куран менен болду, башка эчтеке берди. Өзүнчө аяттар бар. Жин шейтандарды козгой турган, күйгүзө турган. Куран окуганда алар күйөт да. Күйүп атам. Аябай күйүп атам, окууга өрттөнүп атам деп кыйкырышат да. Анан ошентип окуу акырын чыгара берсе болот. Жок, молдого кирип кетпейт. Молдо өзү эпкиндеп ооруп калат. Ошол адам. Ал чыгаруу процессин билбесе, бул нерсени түшүнбөсө, ошол нерсе менен эпкиндеп ооруп калат. Андай учурлар болгон, албетте. Же болбосо жөн эле жин болбосо деле жөн эле кара дуба менен ооруп жүрүп, мага келген адамдарчы, жанагындай жин жолунда катуу бекем адамдар да келип жүрүшөт, келген мурда дагы. Уште бирөөнү окуй койдум эле, кичине сыйкыры бар экен, жин эмес, мындай сыйкыры бар окшойт. Ошодон мен да ооруп калдым, ошодон бери кыйналып жүрөм деп, анан окуй келсең, ошо өзү да ооруп калган. Анан ооруп, окуп, айыгып, анан кетип, ошондон кийин кой дем салбай эле коеюнчу, мына адистер эле кылсын деп, анан өзүнүн адистерине жөнөтүшөт да. Баягы бөдөнө сойсо дагы касап сөйсүн деген неме туура да. Биз азыркы жана окуган бир эжени окутат деди го. Ал эжени 6-7 бала араң кармачы. Ошол 6-7 бала бирөө бутун кармачы, күчү жетпейт да, өтө кичинекей болуп күчтүү экен деп. Күчтүү болуп кетет чындыгында. Кичинекей балага көзүнө көрүнүп калат. Ичине кирбейт, көзүнө көрүнүп калат. Акыл эсине келип, мындай 7-8 жаштан баштап анан кирип баштайт. Ошол маалдардан баштап. Бирок ошол эле учурда бул деле жанагындай сыйкыр менен киргизишет. Көрө албай. Бизге келишет жанагындай жалпы үй бүлөсүн окутуп коет. Жалпы бала чакасы менен баарын ооруп атат. Бала чакасы да жин менен ооруп калат. Анан аларды ошо Куран менен дарылап, окуп даярдаганга, айыктырганга туура келет. Ичиндеги жиндер чыгып, жакшы болуп айыгып кетишет. Бул сактануу жолу Мухаммед пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сүннөтү. Мухаммед пайгамбарыбыз алейхиссалам эртең менен кечинде коргонуучу дуаларды окучу. Жатарды сөз дарат менен жатыш керек. Эртең менен кечинде коргонуучу дуаларды окуш керек. Аллага бекем таяныш керек болду. Куран окуп жүрүүнү, азанды айтып жүрүүнү ичиңизден, зикирлерди ичиңизден айтып жүрүүнү мындайча айтканда адат кылып алыңыз.